Бизон медиа порталы кезектеги президенттик шайлоого катыша турчу талапкерлер тизмеси менен тааныштырып, кыскача маалымат берип кетүүнү чечтик. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич учурда 55 жашта. 1965 Ош областынын Ленин айылында туулган. Билими Тver улуттук университетинде окуган. Адистиги боюнча тарыхчы, мугалим жана коомчулук менен байланыш адиси. Ошондой эле Кыргыз улуттук университетинде юридикалык факультетинде билим алган. 1995 жылдан 2005 жылга чейин Жогорку кеңештин биринчи 3 чакырылышынын депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич 36 жашта. Билими 2006 жылы Ош мамлекеттик университетинин чет тилдер бөлүмүн аяктаган. Кесиби боюнча чет тили мугалими. Жогорку кеңештин 5 чакырылышынын депутаты. Жамбылбек Камчиев 66 жашта. 1954 жылы төрөлгөн. Куудул аралаш таланттарды колдоо коомдук фондунун башчысы. Мыктыбек Арстанбек учурда 55 жашта. Кесиби саясат таануучу. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин саясат таануу бөлүмүнүн аспиранты. Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинин журналистика факультетинин окутуучусу. Ошондой эле Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетинде теология кафедрасынын мугалими. Бакыт Романов Улуу биримдик саясий партиясынын өкүлү. Манас Ордо жаштар уюмунун жетекчиси. Турсунбек Жумабеков 44 жашта. Менес жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директору. Ташев Имамедин Асамединович 37 жашта. 1983 жылы Баткен областынын Кадамжай районунда төрөлгөн. Билими Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин финансы жана кредит факультетинин 2006 жылдагы бүтүрүүчүсү. KG Group курулуш компаниясынын жана KG Group коомдук фондунун президенти. Токтогулов Эрбол Бекенович 37 жашта. 1983 жылы төрөлгөн. Учурда иштебейт. Карагач Исмаилова 1968 жылы төрөлгөн. Номер 44 мектепте мугалим. Ошондой эле Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде декан. Кайыпов Марат Таштанович 60 жашта. 1960 жылы Ош облусунун Бургунду айылында төрөлгөн. Билими Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин 1986 жылы бүтүргөн. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин экс-министри. Асанов Курсан Сатарович 54 жашта. 1966 жылы Ош облусунун Кара Суу районунун Жаңы Арык айылында төрөлгөн. Милициянын генерал-майору. Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин мурдагы депутаты. Жапаров Садыр Нургожоевич 52 жашта. 1968 жылы Ысык Көл облусунун Төп районунун Кең Суу айылында төрөлгөн. Билими 1991 жылы Дене тарбия институтун бүтүргөн. 2006 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин юрист адистиги боюнча бүтүрүүчүсү. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 2 жолку депутаты. Үстүбүздөгү жылдын 15 октябрынан 14 ноябрга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр. Калыбеков Мирлан Калыбекович 35 жашта. 1985 жылы төрөлгөн. Убактылуу иштебейт. Ибраев Саматбек Кулукеевич 55 жашта. 1965 жылы Ош облусунун Араван районунун Тоо Моюн айылында төрөлгөн. Билими 1989 жылы Фрунзе техникалык институтунун инженер куруучу бөлүмүн бүтүргөн. 2018 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. Жогорку кеңештин аппаратынын мурдагы жетекчиси. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 6 чакырылышынын СДБК партиясынын депутаты. Базарбай Темишев 66 жашта. 1954 жылы төрөлгөн.
учурда пенсионер. Абакиров Элдар Курманбекович 39 жашта. 1981 жылы Ысык Көл облусунун Каракол шаарында төрөлгөн. Билими 2002 жылы Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин маалыматты коргоо адистигин бүтүргөн. 2004 жылы Каракол шаарындагы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын экономика факультетин сырттан окуп бүтүргөн. Ошол эле жылы Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин маалыматты коргоо бөлүмүндө магистратурасын бүтүргөн. 2006 жылы аталган университеттен механика математика факультетинде аспирантурасын бүтүргөн. Экономика министринин мурдагы орун басары, бизнесмен. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич 46 жашта. 1974 жылы Баткен облусунун Карабак айылында төрөлгөн. Билими 1991-95 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде финансы жана кредит бөлүмүндө жогорку билимин алган. 2003 жылы Кыргыз улуттук университетинде укук таануу адиси боюнча экинчи жогорку билимин бүтүргөн. Экономика жана финансы министрлигинде эмгектенген. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, эмгек жана социалдык өнүгүүнүн мурдагы министри. Турсунбай Бакир уулу 62 жашта. 1958 жылы Ош облусунун Кара Суу районунда төрөлгөн. Билими 1979-1984 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде, 1987-1990 жылдары Шевченко атындагы Киев мамлекеттик университетинде билим алган. Кыргыз Республикасынын 5-чи чакырылыштагы депутаты, экс-акыйкатчы. Сооронкулова Клара Сыргакбековна учурда 51 жашта. 1969 жылы Ош облусунун Алай районунун Сопу Коргон айылында төрөлгөн. Билими Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетинин укук таануу бөлүмүн 1992 жылы аяктаган. Реформа саясий партиясынын лидери. Бул тизме Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин 2-1 гана бөлүгү. Уландысы бар Бизон медиа порталы. Сиздер менен мен Айперешин Кулова болдум. Саламатта туруңуздар.